Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 29 август 2024 жыл мен сиздерге Ош шаарынын өтө абасы таза, тынч, сонун району болуп эсептелген Төлөйкөндө жайгашкан мына ушундай 105-сериядагы 5 кабаттуу домдон сатыла турган 2 комнаталуу квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек, ремонту жаңы эле болгон туугандар. Анын баасы деле жакшы баага коюлуп атат. Плюс еще жакшы кеми бар экен. Дареги, мен турган жер бул Төлөйкөн микрорайону. Сатылуучу квартирабыз ушул 5 кабаттуу домдо, адреси болсо Төлөйкөн 7. Анан бул домдун алдына кантип келем дей турган болсоңуздар, аринчирде сиздер Төлөйкөндөгү мына ушул жомок садигин алсаңыздар болот. Анан ал жакта Төлөйкөндөгү Керметоо деген мектеп бар экен туугандар. Мектеп менен эле бала бакчанын бет маңдайында 5 кабаттуу домдун 3-подъездинде 5-кабатында сатыла турган квартирабыз жайгашкан. Сериясы болсо 105 туугандар. На подъездеринде эле көрүп атасыздар, таза кеңир экен. Так, туугандар, сериясы 105, 5-кабат, 2 комнаталуу квартира, жалпы аянты 49 квадрат метр. Мына бирок эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде ушундай прихожкасы. Оңго бурулсаңыздар эле мына биринчи бөлмөсү. Жалпы аянтын айттым, 49 квадрат метр, сериясы 105. Квартиранын бардык условиялары бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар экен. Отоплениянын батарейкалары бар, стояктары жаңыланган, айнек терезелери пластик. Анан туугандар, 2 комнаталуу квартира болсо дагы сквозной экен. Эки тараптан күн тийип, шамал жүрүп турат. Ачсаңыздар эле сонун бурч-бурчтары көрүнүп турат. Так, туугандар, ремонтторун көрүп атасыздар, ремонттору жакшы. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Мына туугандар. Так, мына аппак эшиктер да орнотулган. Бул жака кире турган болсоңуздар, бул 2-чи бөлмөсү. Мына ремонттору сонун. Кеш жакында эле ремонт кылдык дейт. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жерин эч нерсе деле кылыштын кереги жок экен. Мына как раз пустой экен. Каалагандай буюм-тайымыңыздарды алып, келип жашай бересиздер. Бул жагы балкону, мына тапчаны менен асты полу жыгач экен. Потлокторун караңыздар, 5-кабат, крышалары жабылган дейт. Потлокту карап эле билсе болот. Эч жери мындай суу болуп, суу өтүп, паңдап кетип, бир нерсе болгон жерлери жок. Бардыгы таза, сонун болуп турат. Мына туугандар, локация өтө сонун. Бул домдун арты, ал жер Керметоо мектеби, билесиздер. Бул жер болсо Жомок деген садик. Мектеп менен садиктин эле жанында жашап калат экенсиздер, өтө сонун. Мындай анча-мынча мындай жерлерден квартира сатылып бербейт, андыктан ээси менен сүйлөшүп соодалашыңыздар. Негизинен жакшы баага сатылуучу квартира чыгып атат. Мына туугандар. Так, бул жагы мына Ристон бардыгы бар, полудубал кафе экен. Бул жагы кладовкасы. Кийин керектүү буюм-тайымыңыздарды коюп коесуздар. Өйдө таранда дагы мындай полочкалар бар экен. Анан жакшы жери квартирага кирип солго бурсаңыздар, мына жакта дагы бир кладовкасы. Бирөөсүн кийим тизе турган, бирөөсүн бир буюм-тайым тизе турган кладовка кыласыздар. Бул жагы болсо мына жатканасы полудубал кафе. Жашына кылып ремонт кылып коюптур, атайын сиздер үчүн. Келип эле Кудай буйруса жашай бересиздер. Дагы кандай маалымат берейин? 5-кабат, крышалары жабылган, документтери так, суу өтпөйт, бардыгы жакшы. Анан сатып аткан себеби барыңыздарга эле кызык болот. Неге сатып атат экен ушундай сонун квартираны деп. Элдери жумушуна байланыштуу Бишкекке көчүп кетиптир. Анан бул квартирасын сатып, сөзүнүн ачыгы, ал жактан Бишкектен квартира алыш керек экен туугандар. Мына кухнялары жакшы, газ бар, бардыгы сонун. Отоплениянын батарейкалары бар, стояктары деле жаңы экен. Эми туугандар, ушул сатылуучу сиздерге квартиранын баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, свежий ремонт баасы болсо $51,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы кеми бар дейт. Өзүңүздөр билесиздер, айткан баасын эч ким сатпайт. $51,000 жакшы кеми бар экен. Балким 50-ге берет, балким 48-ге берет. Эми ал жагын келип соодалашып сүйлөшөсүздөр. Мына туугандар, колдон келишинче маалымат бердим. Ушундай сонун даяр 2 комнаталуу квартираны
колдон чарбаңыздар.